Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Ошентип 2025-жылды аяктап 2026-жылды тосуу алдында турабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле жыл ичинде өлкөбүздүн экономикасында өрүш алуулар болду. Ал эми Талас областына жетишкендиктери менен бүгүн президенттин Талас областындагы кармыктуу өкүлү Эрмат Жумаев менен маек курабыз. Эрмат Жумаев, саламатсызбы? Саламатсыз. Айтсаңыз, мынакей жыл жыйынтыктап жатабыз. Аяктап бараткан жылы Талас областында кандай жетишкендиктер орун алды? Чоң рахмат. 2025 жылы биздин область үчүн өтө жемиштүү жылдардан болду десем жаңылышпайм. Эң биринчиден ушул Талас областынын өнүгүү стратегиясы урматтуу президентибиздин колдоосу менен ишке ашып баштады. Бул жалпы 8 миллиарддан ашык акча каражатка бир канча долбоорлор ишке ашып баштады. Андан сырткары ушул биздин жергиликтүү бюджеттин, республикалык бюджеттин, жалпы ушул мамлекеттик бюджеттин өсүшү, пландан тышкары дагы акча каражаттар топтолду. Жаңы жумушчу орундар түзүлүп, ушул жаңы ишканалар ачылды. Эми ар тармакта өзүнүн жетишкендиктери болду. Андан сырткары ушу билим тармагында дагы биз ушул көптөн бери ушул республикалык олимпиадалардан орунга жетпей келгенбиз. Анан алтын тамгага жетпей келгенбиз. Ошолордун баардыгына тең ийгиликтерди жетиштик. Андан сырткары ушул жалпы республикалык тестирлөөдөн биз ушул Бишкектен кийин экинчи орунду алдык да. Жакшы, жогоруда ошо билим берүү тармагында деп калдыңыз. Ошол эле учурда саламат сактоо, социалдык объектилердин курулушу боюнча, мектеп, бала бакчалар боюнча айтып берсеңиз. Туура, саламат сактоо тармагы боюнча дагы бир топ жакшы иштер болуп атат. Бул бизде райондук деңгээлдерде ФАП жана ГСВлар, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу курулуп ишке берилип жатат. Андан сырткары ушул бизде көптөн бери элибиз күтүп жүргөн областтын аймагында ушул перинаталдык центр курулуп жатат. Буюрса кийинки жылы ишке беребиз. Мына көп жылдан бери бизге ушул врачтардын келиши бир көйгөй жаратып келат эле. Биз ал маселени дагы чече алдык. Альянс Алтын менен биргеликте ушу кошумча акча каражат төлөп берип, буюрса быйыл мына 20 чакты жаңы дарыгерлер келип элибизге кызмат көргөзүп баштады. Социалдык объектилердин курулушу боюнча өтө жакшы иштер жүрүп жатат. Бизде азыр областтын аймагында мына жыл ичинде бир учурда 87 объектте курулуш иштери жүрүп атат. Бул биз үчүн өтө чоң жетишкендик деп эсептейбиз. Ошол эле учурда мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн курулушу биринчи ирет Таласта иш ашып атат. Канча пайыз аяктап калды бүгүнкү күнгө? Мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн курулушу боюнча биз ушул шаардын жогору жагында жер бөлүп бергенбиз. Ал жерде азыр 10 блок уже курулуп бүтүп калды. Азыр ички обделкалары жасалып жатат. Буюрса келерки жылы ишке беребиз. Андан сырткары 5 этаждан 316 квартира. Азыр эми бул жерде 9 кабаттуу 9 үйдүн жаңы курулушун баштадык. Алар эми 27-жылы ишке берилет. Буюрса. Ошол эле учурда Талас областынын аймагында жол куруу тармагында эл аралык жол, айыл арасындагы ички жолдор боюнча айтып берсеңиз. Жол куруу тармагы боюнча бизде мына көптөн бери билесиңер да баягы көйгөй жаратып келген бул Талас-Тараз Сусамыр жолу болчу. Талас-Тараз Сусамыр жолунун ушу акыркы этабы ишке кирип баштады. Жалпы 93 километр 10 миллиард сомдон тегерегинде акча каражатка иш жүрүп жатат. Бул жолдун биринчи слоюн ушул 26-жылы ишке беребиз, экинчи слоюн 27-жылы толук бүтүрүп беребиз. Ал жерде курулуш иштери жүрүп атат. Андан сырткары айыл араларында жолдордун курулушунда 75 километр быйыл куруп бүттүк. Бизге планга коюлган баягы жолдордун баардыгын жасадык. Бирин серин көчөлөрүбүз калды. Элге көйгөй жаратып келген бул Нылды Семетей жолу жана Арал Чат базар Арал Каракол жолу. Ошол жерде эки көчөнү, эки жолду келерки жылы планга киргизип атабыз. Аларды да бүтүрөбүз буюрса. Ошонусу менен жалпы жонунан эми Талас шаарында кошкондо быйыл 100 километрден ашык ички жолдорубуз жасалды. Ошол эле учурда баягы өрөндө өндүрүш тармагы, ошол эле жол курууга керектелген асфальт бетон заводдору дагы ачылды. Ошол боюнча айтып берсеңиз. Туура, бул мен жана айтып кеткен долбоордун алкагында жасалып аткан долбоорлор болчу. Бул Талас шаарына, мэриясына таандык кылып ушул асфальт бетон завод, андан сырткары ушул кум шагыл таш майдалоочу заводду койдук. Андан сырткары Дептин балансында турган таш майдалоочу заводду ачтык, аны да ишке бердик. Андан сырткары ушул Манас районунда азыркы күндө 2 асфальт завод курулуш иштери жүрүп атат. Алар менен кошумча ушул биз
өзүбүздүн өнүктүрүү фондунан колдоо көргөзүп, ДНК Групп деп атайын бетон заводду ишке бердик. Андан сырткары Талас таш деп ушул биздин гранитный таштарды чыгара турган ушул чоң ишкананы дагы ишке бердик. Ошол эле учурда мамлекеттин колдоосун чыгарып ошо инвестиция тартуу багытында кандай иштер жүрдү? Инвестиция тартуу багытында дагы ар тараптуу иштер жүрүп атат. Бул мисалы үчүн жанагы мен айтып кеткен ДНК Групп, Талас таш дегендер булар өздүк салымы менен ишти баштап атышат. Андан сырткары баягы ири ишканаларды айта албайм, бирок орто жана чакан ишканалардан 70тин тегерегинде ачылды. Быйыл 400дөй жаңы жумушчу орундар түзүлдү. Эми алардын эң ушу көрүнүктүүлөрү чоңурактары, мындай айтканда, средний бизнестен уже ириге өтө турчулар, ушулар негизгилер болуп кетет да. Ооба. Өзүңүзгө белгилүү болгондой эле Талас облусу агрардык аймак, баягы дыйкандары көбүнчө төөрчак өндүргөндүктөн ошо быйылкы баасына суроо талап болду. Кайра иштетүү багытында кийинки жылдары кандай иштер жүрөт? Бул боюнча бул негизги көйгөй болду десем болот. Быйыл төө бурчактын баасы чыккан жок. Башында ошо 105 менен томатный, 120 менен лопатка башталган, бирок тилекке каршы баягы түшүм чогулта баштаган сайын баасы түшө баштады. Акыркысы аягы келип 70-75 сомго чейин түштү. Дыйкандардын мээнети акталбай калды. Тилекке каршы биз бул көйгөйдү урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке жеткиздик. Президентибиз чечим кабыл алып 1 миллиард сом акча каражат бөлүнүп атат. Мына 26-жылы жаңы завод курабыз. Ушу төө бурчакты мамлекет өзү дыйкандардан алып, аны баягы тазалап, сорттоп, фасовать этип, анан уже готовый продукция катары экспорттоп баштайбыз кийинки жылдан баштап. Андан сырткары ушу айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү консервный жаңы завод курулат. Ал дагы биздин дыйкандарыбыздын баягы мындай айтканда капчыгын толтурганга багытталган негизги долбоорлордун бири. Ошол эле учурда мамлекеттик ири долбоорлорду айтсаңыз, Манасордо комплекс сыяктуу. Мамлекеттик ири долбоорлор мен жана сөзүм башында атап кетпедим, ушу президентибиздин колдоосу менен 8 миллиардтан ашык акча каражат бөлүнүп аткан. Андан өткөндө президентибиздин Талас областына болгон иш сапарын алкаганда дагы кошумча акча каражаттар бөлүнүп, бүгүнкү күндө 10 миллиардтан ашык акча каражатка биз долбоорлорду ишке ашырып баштадык. Бул эң биринчиси, бул биздин сыймыгыбыз болгон Хан Манас атабыздын ордосун реконструкциялоо. Ал жерге 1 миллиард 200 миллион сомдон ашыгыраак акча каражат жумшалып атат. Андан кийин Баластан балдардын өнүктүрүү борбору, ал жерде 1,5 миллиард сомго долбоор ишке ашып жатат. Чыңгыз ааламы, Беш таш эс алуу борбору, базар вокзал, андан сырткары ушул айыл чарба өсүмдүктөрүн кайра иштетүүчү завод куруу, Үрү Маралга чоң суу сактагыч куруу, ушул сыяктуу чоң ири долбоорлордун баардыгы тең этабы менен ишке ашып баратат. Анан мен белгилеп айткым келип аткан нерсе, булардын ичинде бул Үрү Марал суу сактагычы өтө маанилүү биздин дыйкандар үчүн. Себеби бул негизги биздин өрөнгө кирип аткан өзөндөгү сууну биз сакташыбыз керек да. Ал жерге суу сактагычты куруп бүтсөк, бул долбоордун наркы 5 миллиард сомдон ашат. Ал суу сактагыч курулуп бүткөндө бул Бакаята, анан Айтматов районун толук ушул сугат суусу менен камсыздаганга күчү жетет. Анан калган долбоорлорубуз болсо баары көбүнчөсү ушул туризм багытын өнүктүргөнгө багытталган. Ал эми айыл чарба багытын өнүктүрүүгө 2 чоң ири заводдор курулат. Жыл башынан бери өзүңүз ошо туристтерди тартуу багытында өзүңүз кошо иш алып бардыңыз, иш чараларга катышып, дагы кандай багыттарын аныктай алдыңыз? Келерки жылы мына биз ушул долбоорлорду азыр ишке ашырып бар курулуш иштерин аяктагандан кийин биз муниципалдык туристтик агенттик ачабыз да. Агентство ачып, анан аларды, мисалы үчүн биздин жакынкы кошунабыз болгон Казакстан Республикасы, ал жерде Тараш, Жамбыл областы бар, 1 миллион 700 миңге жакын калкы менен, ар жакта Шымкент шаары бар, 1 миллион 200 миңден ашык калкы менен. Эми ошол жактарга биз баягы азыр Алматага 3 күндүк тур, Ташкентке 3 күндүк тур деген сыяктуу Таласка 3 күндүк тур деп уюштурабыз да. Биздин жанагы Талас салгылашуусун көргөзөбүз, Чыңгыз ааламын көргөзөбүз, биздин Беш таш жаратылыш паркын, Манасордо, Баластан шаарчасы, Талас шаарынын ичиндеги атайын парк курулуп жатат жаш балдар үчүн. Ошолордун баарына 3 күндүк тур кылып уюштуруп, анан туризмди өнүктүрүүгө
болгон аракетибизди жумшайбыз. Мына жыл аяктап баратат. Кийинки жылкыга Талас облусунда бир тарыхый өзгөчө маанилүү жыл катары кабыл алынды. Эндиги жылкыга, кийинки жылкыга кандай мечемдер болду? Кийинки жылкыга эми планыбыз абдан көп. Мен жана азыркы айтып кеткен долбоорлордун баарын аякташыбыз керек. Биз быйыл буларды баштадык. Кийинки жыл аякташыбыз керек. Андан сырткары ушул Талас шаарына эми баягы той берем десең коноктун камын көр дейт го. Ошондой эле кийинки жылы мына урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич атап кетти. Эгемендүүлүктүн 35 жылдык мааракеси расмий түрдө Талас жергесинде белгиленет деп. Биз ошого жараша мына азыр стадиондун курулушун бүтүрүшүбүз керек. 5000 орундук стадион куруп атабыз. Акылман жатак лицейин куруп атабыз. Ошолорду бүтүрүшүбүз керек. Андан сырткары дагы швейный цех куруп атабыз чоң. Талас шаарынын ичинде 40 километрге жакын жолдорду асфальтташыбыз керек. Областтын аймагында 150 километрдей жолдорду асфальттап бүтүрүшүбүз керек. Каналдарды тазалап. Эми мындай айтканда, биз ушул могул азыркы мен өзүмдүн баягы кесиптештериме дагы биздин команданын өкүлдөрүнө баарын айтып атам. Ушул январдагы дем алыш күндөр бул силер үчүн өтө бир мындай энергия топтоп келе турчу күндөр. Себеби январдын 15-синен 12-синен баштап биз күнү түн иштешибиз керек депчи. Келерки жылкыга баягы уят болбой, татыктуу, жакшы деңгээлде сырттан келген конокторду жана Кыргызстандын башка өрөөндөрүнөн келген жана бир туугандарыбызды жакшы деңгээлде тосуп, мааракени жакшы өткөзүп алабыз буюрса. Рахмат. Келерки жылдагы орчундуу иштерге сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз президенттин Талас областындагы ыйгармыктуу өкүлү Ермат Жумаевич менен жыл жыйынтыгына арналган маегибизге ортоктошуп болдуңуздар. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар.